Assalamu alaikum dostlar. Бүгін біз бұл видеомызда ушул үйдө турган ушул аппараттарды көрсөтөбүз. Бул инкубатор аппараты жөжө чыгара турчу аппарат. Бул жерде температураны көрсөтүп турат. Бул жерде абанын ымдуулугун көрсөтөт, влажностьту. Бунун эшигибизден ачылат. Бул жерде айнек, ушул айнектен карап ичиндеги жөжөлөрдү, тукумдарды карап отурса болот. Эшигибизден ачылгандан кийин мунун эшигин ачтык. Бул жерге 120 штук жумуртка батат, вот такой. Анан кийин эгерде 120 штук жумуртка жок болсо, мисалы үчүн 50-60 жумуртка болсо, мында бул менен тосуп туруп, бул жагына салып берсе болот да. Андан кийин бул ошол бул жерде көрсөтүп аткан температураны ушул өлчөп турат. Эгерде ушул кайсыл жакта болсо, бул жакта болсо, ушул жердеги абаны бул жерден көрсөтөт да. Ошон үчүн ушул аппараттын ичинде могу жерде лотоктор менен ылдыйга түшүрүлөт, ушундай жерге коюлат. Анан бул болсо, жана билсеңиздер керек, жана аппаратта колго жасалган аппаратта жумурткаларды одарыш керек да. Токтотуп өзү одарып турбайбы, ошол сыяктуу эле одарыш керек. Ошондо мунун одарыла турган жагы оңоюраак. Мисалы үчүн ушул боюнча бери көрсөтүп турат. Кийин кайра одарыш убактысы келгенде, ушуну эле мындай кылып тутса, жакты көздөй одарылат мынакей ушул боюнча. Кайра мындай кылса, ушул боюнча одарылат. Бул лото өзүнө өйдөгө чыгат бул. Анан ылдыйда турган ошо идишке суу куюлат. 1 литрден көбүрөөк суу батат. Бир койсо ошо 4-5 күнгө жетет да. Анан бул жерде ошо лампочка менен вентилятор. 100 ваттык лампочка иштелет. Ошол бунун ишигин кайра жабабыз. Азыр ушул аппараттын бул жагында турат. Бул болсо азыр ичинде жумурткалар салынган. Буга 5 күн болду. Бул жерде дагы температурасы 38, влажность 69. Кагаз ошол өз таблицасы. Бул жерде ичинде мынакей жумурткалар. Муну болсо одарыла турган болсо, мына ушул боюнча туттам, мына көрсөтөт. Мынакей ушул боюнча одарылат. Бул жерде 94 штук жумуртка бар. Буюрса буларда жөжө чыгып атканда тартып киргизем. Кандай болуп чыкты, ошол сыяктуу болуп. Ылдыйда ошол идишке суу куюлат. Азыр эми ушул менен эле сал бөлөк чырагы бул жерде мынакей жөжөлөр азыр чыйпылдап чыгып атышат. Чыйпылдап булар чокуп коюшкандар. Азыр жумурткага азыр кышында салган буларды, кышында чытыбай жумурткасы болгон үчүн азыр эле салгам. Булар азыр эми чыгып, эмиден жаңыдан кургап атышат. Ошол туугандар. Эгерде ошол жазда келип атат, ушул аппараттарды алып, жөжө чыгарып бизнес кылам десеңиздер өтө жакшы. Бул жерде азыр даяры. Мына 4 штук бар. 4 штуктан кийин бул менен 5 бар. Ушулар сатыла тургандарды 5 штук бар. Бул бөдөнөнүн, өрдөктүн, каздын, окшогон бардык нерселердин жумурткаларын чыгара берет. Өзүнүн режимдери бар. Ошол режимдердин ошол таблицаларын жакшы тактаса эле жакшы чыгарат. Мен өзүм 1 жылдан бери иштетем. Жакшы эле чыгарат да, немесечи. Ошондой отургандар. Анан кийин биздин адресибиз Жалал Абад шаарында. Эгерде алысыраак жерлер болсо, таксиден салып жөнөтө беребиз. Баасы 4500 сом. Өзүнүн мындай таблицасы бар эгерде. Бул толуктугу. Ушундай кылып, өрдөктүгүн, каздын, өзүнүн кагаздары бар, ошол кагаздар менен кошуп беребиз. Муну алгандан кийин эле кантип иштетет, кандай суроолор бар, ошол тууралуу WhatsApp группабыз бар. Ошол жактан жазышып, баянышып, дагы көбүрөөк кененирээк маалыматтар алып, кийин дальше бизнести улантып кеткенге өтө жакшы мүмкүнчүлүктөр бар да. Мунун размери болсо, узуну 67, бийиктиги 45, турасы нары жактан 50. Бийиктиги 45, узуну 67, бул жагы 50. Ушул айнектерден ошо карап турасыздар, жөжө чыгып аткандачы. Анан кийин дагы бир нерсеси бар. Бул жерде эшигин ачкандан кийин
Азыр жөжө чыгып атканда түз боюнча туруш керек да, бул азыр эмне үчүн эки жака кыйшаят, эмнеге бул кантип түз турат десеңиздер, бул жерде мындай эки немеси бар. Ушул жерде бул жерде ылдыйга түтүп туруп, анан кийин буну мындай кылып туруп, кайра бул жерин дагы түртөлүп, андан кийин мына эки отен кирди. Мына лоток түз боюнча турат да, эки жака жылбайт, ушул боюнча турат. Кайра буну тартып койсо, эки жака мындай жыла берет. Ошол балдар. Адрести жалап да, жалабаттын кайсы жеринде десеңиздер, Көкжайгак шаарынан болобуз. Ошол акчасын салсаңыздар эле таксиден жакшынакай кылып ороп салып жөнөтө беребиз. Анан кийин дагы бир нерсе, ушул видеону атайын сиздер деп тартып атам. Ошон үчүн колдоп, лайк басып, комментарий жазып, достор менен бөлүшүп койсоңуздар абдан жакшы болот эле деген ойда. Bundan ары дагы үйдө ошо тоокторду дагы жакшы идеялар бар. Москвадан жакшы породадагы жөжөлөрдү, жакшы породанын тоокторун алып келет деп пландаштырып жатканбыз. Ошол ишке ашса, буюрса ошол тоокторду алып келип, ошолордун дагы жумурткаларын сатканга, жөжөлөрүн сатканга мүмкүнчүлүктөр болот да, эгерде алсаңыздар жакшы порода. Аны буюрса ошол алып келип, аны дагы ошо аппараттан чыгарып атканда кантип чыгардым, ошол тууралуу дагы видео тартып киргизем. Азыр дагы видео даярдап жатам. Бул ошол уже 5 күн болду. Ошо жумурткаларды салганыма. Ошол тууралуу дагы видео даярдап атам. Буюрса жөлө чыккандан кийин буну кантип чыгардым, кандай нормаларды сактап, кандай режимдерин кылып, кантип чыгардым, ошол тууралуу дагы видео чыгарам. Ошондуктан болушунча колдоп, каналга жазылып койсоңуздар жакшы болот деген ойдо ушул видеону тарттым. Ошол достор, аман туруңуздар, көрүшкөнгө чейин жакшы туруңуздар. Ассаламу алейкум.